Ben uygurlar koşmayalım. Bol peresi geri koşmayalım. Allah Бишкектин чоң ортосунда жайгашкан Төкөлдөш конушундагы мындай жапыз үйлөрдүн алды дээрлик 40 жылдай мурун курулган. Андан бери бир кылымдай убакыт өттү. Кезегинде убактылуу турак жай катары салынган үйлөрүн оңдоп түзөөгө бир чети чамалары жетпесе, экинчиден кайсы күнү түрттүрүп кетет деп кооптонуу менен жашашат. Анткени документи жок үйлөр сүрдүрүлөт деген эскертүүлөр акыркы жылдары көп бериле баштады. Ал эми тургундар жерди сатып алгандарын айтышып, учурунда туура маалымат бербеген бийликке нааразы. 30 жыл болду балам. 5 балам бар. Көлдөн келгем. Балдарым бар момундай болчу. Бар чоңой үйлөндүк жерден. Документ жок. Законный светке акча төлөйбүз, сууга төлөйбүз, мусорга төлөйбүз. Эмне деген барын законный төлөп беребиз. Анам кызыл китеби жана документ деген окшо жок. Прописка да жок бизде. Эптеп эле докторго көрүнөбүз. Ушул көрүп атасың үйдүн кебетелерин, көчөбүздүн кебетесин көрүп атасың. Бизде эч ким укпайт. Биз жанагы Токолдон туулган балдарбыз да. Кыргызстан бир эки соту жерине ээ эмеспиз биз. Биз баарыбыз кичинекей эптеп чоңкой үйүбүздү туруштап салып алганбыз. Аны түртсө мурдараак түртпөйбү? Же ошо жаңы отурганда эле түртүш керек да, кой айланайын бир жерге отурбагыла деп. Ээн жаткан талааны айылга айлантып байырлап калгандар башка жака көчүүнү каалашпайт. Эч нерсе жок жерге өз акчаларына коммуналдык кызматтарды тартып, бардык шартты түзүп алганда кайсы бир чиновник өз кызыкчылыгын ишке ашырганы жатат дешет алар. Бу жерге деле бир чоңдун эле, мисалы үчүн депутаттардын эле бирөөсүнөн эле эмеси болгон бул. Баягы кишинин көзүнө түшкөндө бир депутаттык мисалы бир эле чоңдук. Бизди көчүрөт, бу жерге килтеген үйлөр түшөт, аны сатат. Бизге бербейт. Саколдун астында тургубуз деле келбейт, айла жок. Каяка барабыз? Балдарыбыздын баары ушул жерде чоңоюп өссө. Анан жашап атабыз, эң кыйналганы ушу документ көйгөй. Ага акча керек экен. 3000, 4000, 5000 доллардан документ жасатып алышат экен. А биз ага колубуздан келбейт да. Төкөлдөш конушунда 82 жылдан бери жашайбыз. Биякта мен жашап аткан үйдө атам сатып алган. Ал убакта мындай жери боюнча жазуучулар болгон эмес. Если ошол убакта эле айтса, кызыл китеп жөнүндө сөздөр болсо, биз кызыл китептерди кылганга аракет кылмакпыз журкап. Туурабы? Аны азыр эле жанагы земельный магнаттар каякта жакшы жер болсо эле көрө калып эле, ана мээре менен биригип туруп, соттун чечимин чыгара калып, түрттүрүп үй салган туура эмес да. Элдин да көйгөйүн ойлош керек да. Буякта 30-40 жылдан бери жашаган кишилер бар. Бул маселе боюнча тиешелүү бийлик өкүлдөрүнөн бир күн кечки маалымат ала алган жокпуз. Маалымат кызматтарына байланышканыбызда ар кандай себептер менен бири-бирине шылтап, суроолорубузду жоопсуз калтырышты. Төкөлдөштүктөрдүн айтымында шаар бийлиги үйлөрдүн ордуна көп кабаттуу курулуштарды баштайт деген кептер тарап жатат. Төкөлдөш айылында дээрлик 8000дей калк жашайт. Көпчүлүгүнүн үйлөрүнүн документи жок. Бишкек шаарына караганы менен конуш көңүл сыртында калган. Ушундай чоң айылда жөнөкөй эле таштанды урнасы жок. Акыркы күндөрү шайлоонун шарапаты менен кээ бир депутаттар келип, тургундардын жашоо шартынан кабар ала башташыптыр. Үйүнүн документи жок, каттоого тура албай, социалдык кызматтардан артта калган миңдеген жашоочуларды шайлоолордо эч ким эсинен чыгарбайт. Адина Досумбетова, Тилек Жуматаев, Нью ТВ.